Спектакльдери Кыргызстандын театрларында аншлаг менен коюлуп, калың элдин кадырын арзыган чыгаан драматург Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиев бүгүн 85 жашка чыкты. Атанын тагдыры Миң кыял, Алтын аяк, Өкүм, жолугушуу, күттүргөн жазда келер, Саадак какты, Эртең жаңы жыл, Жүрөлүчү жүрөк орутпай, Жаза деген мааниси терең мыкты пьесаларды жараткан таланттуу драматургту мааракеси менен өкмөт өкүлдөрү куттуктап, жакшы сөздөрүн ыроолошту. Коомчулуктун колдоосуна, жакындарыңыздын аруу сезимдерине, чыныгы адамзаттык бакытка толуп турушун каалайм. Терең урматтоо менен Кыргыз Республикасынын премьер-министринин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Эдуардович Новиков. Кыргызча менден да мыкты сүйлөйт экен. Артем Эдуардович, я вас приветствую, что вы меня поздравляете. Спасибо. Рахмат. Да. Спасибо. Кыргыз элинин мазмундуу чыгармаларын нускалуу кебин аянбаган Бексултан Жакиевдей нарыктуу адамдар, уюткулуу журттун тиреги жана таянар тоосу, улуттун уңгусу болгон мындай адамдар улуу элдин уучун узартат. Биз ушундай адамдарыбызды өзүбүз барктап билишибиз керек, урматтап, сыйлашыбыз керек жана жакшы түшүнүбүз керек. Биздин келечек муундарыбызга бул кандай жакшы пример, мисал, тарбиясына дагы жана сыймыгына дагы чоң таасир этчү адамдар. Бул адамдар менен биздин өлкөдөгү бардыгын түшүнүшүбүз керек. Адам бакытка, ийгиликке талбаган эмгегинин натыйжасында гана жете алат. Эмгектен өткөн улуу тирек жок дейт юбиляр. Турмушта эми өзү оюнчук эмес. Оорчулугу бар, жеңилчилиги бар, кызыгы бар, кызык эмеси бар. Мындай ыймандуу өмүр сүргөн бар, ыймансыз бар. Ушулардын мамилеси бири-бирине, кагылышы, ушулар кандай кетири оң болсо дагы адамда ыйман болуш керек. Мен чыгармачылыгымда ошо ыйман болсо деп тилейм. Ыйман меники ушу негизги ой да. Анан мен өзүм тез жазчумун. Атанын тагдырын 4 күндө жаздым. Бул биринчиден менин биринчи чыгармам болду. Ошон үчүн анан конкурстан сыйлык алды, элге аябай жакты. Муну идеясы бузуп алдыртып салабыз дегендер болду. Министрликтеги башкы искусство башкармасынын начальниги баш болуп. Мындай пьеса советтик көрүүчүнүн пьесаң баары бир көп жашабайт деп. Жашап келатат. Орусчага которо турган болуп, жана дружба народов. Зоя Хуторга деген бир москвалык театр сынчы. Мен Москвада окуп жүргөндө Фрунзеге келип көрүп кеткен экен. Пьесаны жактырыптыр. Мында подстрочный переводун алып барып. Анан ошону дружба народов журналына бериптир. Шуну баска мен ошо жерден чалды. Сиздин бир пьеса бар. Келип кетесиз, барсам ошол экен. Атак даңкка жетип, абройлуу болушуна атасынын салымы зор. Уулуна татыктуу тарбия берип, туура багыт көрсөткөнү үчүн мыкты даражалуу инсан болду. Атам Жакый Байкедей. Анын атасы Абир, менин чоң атам. Ал тоңдо кыдык деп экиге бөлүнөт. Кыдык саяк деп. Биз кыдыгынанбыз. Анан ошо кыдыктын азыркыча айтканда лидери болчу. Ошо бизде бир чатак чутак чыкса, жер талаш болсо, үй бүлөдө уруш болсо, Абирдин алдынан өткүлө дечи. Абирдин алдынан өт. Абир атам кандай чечсе ошондой болчу.
kalыс, şunday geçeli Avir Çeçen'de. Ben şu sinemden Avir atam beni hiç çoğunluktu da. Bizde Mambet Çokmorut degen çoğun manası var. Bar bolçuda. Oşonun manasın bir jiyindarda oşu Mambet Çokmorut'tu atam aldırıcı. Je olbosa Bektur degen komuzdun tarixin aytıp çertken çoğun komuzçubuz var. Oşonu aldırıcı. Ökönü birge jiyin aldırıcı emas. Bir-birine jol toğuladı kendi. Ana şu manasın oğup çoğmoydum, komuzun oğup çoğmoydum. Ата-энесинен алган акылын арттырып, бир туугандарына эң күйүмдүү камкор ага болду. Бизге бардык жактан жакшынакай акыл насаатын айтып, камкордугун кылып келет. Ар дайым бизден кабар алып, бир туугандар үчүн, бала чакасы үчүн аябай жакшы камкордук кылып турат, кабар алат. Мен эми ушул эфирден пайдаланып байкемди ушул бүгүнкү куттуу күнү менен куттуктайм. Ушул дагы мындан да көп жылга жашасын, 90го чыксын, 100гө чыксын. Ушул элдин батасы тийип, ушундай дайыма балпайган ушу Сабира жөмөккө төрүбүздүн куту болуп, аябай жакшы балпайып отура берсин, ден соолугу чың болсун, оорубасын. Ушул байкем бар үчүн баарыбыз сыймыктанып, ушу байкемден көп үлгүлөрдү алып, акыл насаатын үйрөнүп келип атабыз. Бексултан атанын чыгармачылыгына чындап күйгөндөрдүн бири өмүрлүк жары Сабира апа. Акылы, сабыры жана ажары айкалышкан жубайы Бексултан Жакиевке канат болуп, ийгилигинин артышына зор салымын кошуп келет. Жашоонун ысык суугун бирге өткөрүп, бактылуу өмүр сүрүп келе жаткандыгына быйыл 65 жыл болгондугун айтат. Барбы, көппү үйдө эмнебиз бар, ага карабай тура эле театр менен аралашып эле. Алар ыйлаша кошо ыйлап, күлсө кошо күлүп, ойношсо биз деле кошо ойноп аткан сыяктуу каргарлашып эшикте премьерадан чыккандан кийин күнү түнү менен эле эшикте жүрүп деле күндөрдү өткөрүп койгон күндөрүбүз болгон. Ушундай жакшы моменттер аябай көп өттү да Бексултандын жашоосунда. Себеби бардыгы премьералар менен, бардыгы аншлаг менен, бардыгы артисттердин ортосунда чөйрөдө бирге жүрдүк, бирге өткөрдүк көп жашыбызды. Ошондуктан мен аябай сыйлайм театрды. Силерге окшогон адамдар менен бирге жүрүп атсаң, баарын бирге сүйлөшүп, чечишип маселени жатсак, мунун баары өзү эле бакыт да. Өзү эле бакыт, адам менен сүйлөшүп, адамды сыйлап, урматтап турган эле өзү эле бакыт өзү. Ошондуктан мен ойлойм, биз Бексултан экөөбүз силердин араңарда бактылуу эле чоң аталардан, чоң апалардан болуп калдык го деп ойлойм. Кызы бардын изи бар демекчи, Бексултан атанын изин баскан сүйүктүү кыздары, небере чөбөрөлөрү бар. Аска соосу болгон атасы менен алар ар убак сыймыктанып келишет. Жакшы ата, кемеңгер инсандын ак эмгеге, тынымсыз мээнети кайтып, учурда кадырлуу элинин, көрүүчүлөрүнүн жана кесиптештеринин сыйын көрүп жаткан учуру. Бир жолу Кытайга барып келди. Кытайга барып келип, ана жанакы Манасчы менен жолугушуп, Азат Алтай деген киши менен жолугушуп келди. Ошондой нерселерди айтып берип атса, биз да ошол деңгээлге жеткибиз келчү эле да. Эми ушунчалык өзүң жакшы билесиң, Бексултан агай бир нерсени айтып берсе, тимеле жомоктогудай кылып сонун айтып берет да. Анан ошол деңгээлге жеткибиз келчү, Бексултан агайдын чыгармачылык деңгээлине жеткибиз келчү да. Ошол биздин группада, биздин студияда, Кыргыз студиясында Бексултан агай сый урматта. Ушу бүгүнкү күнү дагы чыгармачылык атабыз десем мен жаңылбайм. Биз окуп жүргөндө Жанзак Акматович Молдобаев бизди жетелеп, бизди жакшы жаманга, жакшылыкка үйрөткөн. Жакшыбызды жакшы деп баалап, жаманыбызды эй балдар бул эмне кылганыңар деп ошол Жанзак Акматович Молдобаев жетелеп келсе, андан кийин биз Кыргызстанга Ош театрында иштеп атканда Бексултан агай жакшыбызды жакшы деп, жаманыбызды оңол кыла балдар деп акыл насаатын айтып, ушул деңгээлге жеткизген Бексултан агай.
Адамдык психологиянын ары татаал багыттарын ичине камтып, актуалдуулугун жоготпогон, тарбиялык мааниси зор чыгармаларды жараткан Жакиев Атанын тагдыры драмасын 21 жашында студент учурунда жазганы баарыбызга маалым. Жалындуу жаштык деми менен жараткан пьесасы кыргыз драматургиясындагы баалуу чыгарма катары тарыхта калды. Драма Кыргызстанда эле 1000ден ашык жолу коюлса, коңшулаш Казакстандын театрларында 500дөн ашык ирет көрсөтүлдү. Алгачкы кезде ролдорду Муратбек Рыскулов, Сабира Гүмүшалиева, Даркүл Гүйүкова, Сайрагүл Балкыбекова сыяктуу корифей актерлор жана ошол кезде жаңыдан театр босогосун аттаган Искра Райымкулова, Райма Абдубачаева ойногон. Бексултан Жакиев бул кыргыз драматургиясынын эң ири өкүлдөрүнүн бири. Ошону менен бирге кыргыз театр искусствосуна өзгөчө салым кошкон биздин залкар инсаныбыз. Бул кишинин чыгармаларында биздин театр искусствобуздун чыгаан таланттары Бакен Кыдыкеева, Советбек Жумадылов баш болгон мыкты таланттар ойногон. Жана ошондой эле ушул чыгармалар менен алардын актёрдук дагы диапазону кеңири ачылган деп айтар элем. Ошондой эле бир топ режиссерлор дагы ушу Жакиевдин чыгармачылыгы менен ошону сахнага коюу менен ийгиликке жетишкен. Бул ийгиликтер Кыргызстандын эле эмес, биздин шериктеш мамлекеттин алкагында кеңири баалаган. Мурдагы Советтер Союзунун учурунда Москвадагы биздин маданият күндөрүбүздө дагы Жакиевдин чыгармалары боюнча коюлган спектакльдер жогорку бааларга татып турган. Ар бир чыгармасында үмүт Жакиевдин негизги темасы, адам келечекке үмүт менен караш керек экендиги, сабырдуулук акыл менен жеңе тургандыгын ошо ар бир чыгармасында турмуштук сабагы бар кылып көргөзө алган. Бул киши турмушту алдын ала көрө билген калемгер катары дагы баалайм. Мына ошо согуштун азап тозогуна бүгүнкү күнгө чейин жетүүдө бул кишинин чыгармалары өзгөчө роль ойнойт. Анын маани мазмуну, адамзаттын мындай бир ички дүйнөсү, адамзаттын пейили жөнүндө, адамзаттагы эл жердин мааниси жөнүндө өтө терең чыгармалары бар. Анан мына Жүрөлчү жүрөгү оорутпай деген драмасы биздин Улуттук академиялык драма театрда дагы, Ысык көл театрында, Ош театрында дагы ийгиликтүү коюлду. Ушул чыгарма алгач коюлганда бизде Кыргызстанда карылар үйү жок эсе болчу. Бирок ошону Бексултан агай канча жыл мурун адамзатка бир чакырык таштап, карыны сыйлоо, ата энени сыйлоо деген адамзаттагы жоголуп бара жаткан нерсени көтөрүп чыгып алдын ала сабак таштаган экен. Ошол Жакиевдин чыгармалары боюнча сабак бүгүнкү күндө дагы биздин театр искусствобуз аркылуу көрүүчүлөргө күзгү болуп көрүнүп, мындай бир чоң өрнөгүн калтыра турган баага татыктуу. Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Саха-Якутия Республикасынын Платон Оюнский атындагы мамлекеттик сыйлыктын жана эл аралык бир катар сыйлыктардын ээси болгон сыймыктуу инсаныбыз бүгүнкү күндө да коомдогу искусство, маданият, адабият айдыңындагы артыкчылыктар менен көйгөйлөр боюнча басма сөздө, телерадиодо өзүнүн оюн, карыялык калыс сөзүн таамай айтып, кыргыз элинин биримдиги, ынтымагы үчүн жан үрөп келет. Биз Кудай деген үмүт менен жашаган элбиз, туурабы? Ушул Кудай да бизди колдогонуп турат, үмүтүбүз да бар. Ушул да. Ошондон бир жамандык издебей, жакшылыкка издеп, эл жактырып, эл тандаган багытты ошону жакшылап коргоп, ошону колдоп, турмушубузду оңдошубуз керек. Кыргыз эли жакшы жашоого акылуу. Биздин ата-бабабыз ошондой тилек менен жашаган. Ошондой тилек менен жашап канын төккөн. Ошондой тилек менен жашап жанагындай күнгө жетпей да калды. Бирок арбагында алар биздин кандай учурда жашап атканыбызды сезип жатат. Ошон үчүн арбагыбызды сыйлап, өзүбүздүн тирүү адам экенибизди сыйлап, мындай жакшылыкка бет алалы, жакшылыкты колдойлу, жөн эле конок болуп жүрө бербей, колубуздан келген ишин иштеп, жакшы турмушка жашаш керек да.